Жаңғыдан үй салабыз, современный деп, барып үй салабыз деп, шаяқта Россияда мына шундай қырсыққа туш болдылар. Бұл пайдалы тұрғызылып, жаңы салынып жатқан үйді Қадамжай район Марказ айылының 35 жаштағы тұрғыны Қаныбек Қожамбаев менен 31 жаштағы жұбайы Айгүл Абдуллаева быйыл құры баштаған екен. Мектеп кірпіштері жеткіріліп, пайдалы қойылып, даяр бойынша қалды. Эми бұл құрылыш қачан жанданат, қантип бүтөт, эч ким айта албайт. Айылда жумуштун жоктугу, кирешенин аздыгы жаштарды миграцияга чыгууга мажбурлап, тириликти оңдоп, балдарга татыктуу жашоо камсыздайбыз деп Орусияга кетишкенин айтат жакындары. Марказ айылынын алдыңкы жаштарданды. Азыр энди өзүңөр жакшы билесиңер, жаштар бүтүн стройкага, мурункудай машина менен иш эмес азыр. Стройка, мал кылып, турмуш тоңдош үчүн. Булар Башетте үйүнү бузуп, жаңыдан үй салабыз, современный деп, барып үй салабыз деп, шаяқта Россияда мына шундай қырсыққа туш болдылар. Аялы көбі. Енді бұл енді бір қырсық болды, бірақ жаштар жақшы. 3 баласы бар еді. 2 ұл, 1 қызы бар. Қаныбек менен Айгүлдүн 3 баласы қалды. Чоңу быйыл 3-чү класска барса, ортончусу 1-чи класска бармак. Кичүүсү әлі жашы жетелек. Чоң ата чоң энесинин колунда калышкан. Айгүл Орусияга барганына 1 жылга жакындап калган экен. Қаныбек болсо 3 жылдан бери келип кетип, ошол жактан каражат таап турган. Эң жакшы үй бүлөдөн эди. Ата энеси жет тартыптуу тарбия кылган балдардан эди. Эң максат менен, үмүт менен барды ушу балдарыбыз. Үй саламын, жай саламын деп 3 баласы бар. 2 ұл, 1 кызы бар. Айнан айындарым, түсүңө жүрөйүндөрүм. Балдары канча жашта? Биринчи, 2-нчи класс, энди биттеси 1-нчи класс болуп атат. Кичине. Ne ümit menen bardı, namus bolup kaytıp geldi beçara baldarım. Ömürde Xuda rahmat kılsın degenge ben kıtma kıvayasın Allah'ın Xudayın tencenini o yağdan bersin, cennetinden cay bersin. Biz bu ne ümit menen kütülme kıldı atasımın namanda kılıp kurbatır dedi. Ümit menen şu balam sasın, cay sasın. Maksat menen jönötkö dedi. Beçara ülken boğanca bolup oturat ayıttı hazır. Hiç kimin de gündelik başka savası hiç benden başka savasın Allah'ım. Жол кырсыгынан каза болгондордун 5-өө Баткен облусунан болсо, анын 4-өө Кадамжай районунун аймагынан. Каза болгондордун арасында Майдан айылынын 44 жаштагы тургуну Алмазбек Ырыспаев да болгон. Анын 2 кызы, жубайы калды. 78-жылы 44 жашта. Артынан аялы 2 кыздары, бала чакасы калды. Үй салам деп жүрөт, үй бүтпөй калды, өтүп кетти энди. Кудайдын ишиге ошондой болуп кетти да энди. Şimdi жумуш жок эми иштейин, үй салайын деп баратты. Кыздар зору, 8-чи класс, кичиги 2-чи класс сондай эле зор эмес. Үйлөр бүтөшө бала чакасы кыйын болду эми, келин аялына келдиме, кыздарга. Ошолорго биз бардык кыйын болду, алар тем болду кыйын болду энди. Кырсыктан каза тапкан 14 кыргызстандыктын 5-өө Баткен облусунан маркумдардын сөөгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги жакындарына жеткирип тапшырды. 24 августта каза болгондордун баарынын сөөгү жерге берилди. Маркумдардын жакындарынын көңүлүн сураган расмийлер президенттин корунан бөлүнгөн 300 000 сомдон ар бир каза болгон жарандын жакындарына тапшырды. Орусияда бул окуя боюнча тергөөнүн алгачкы жыйынтыктары да айтылды. Бүгүн Россияга барып келдик. Россияндагы ошо төргөө иштери аяктап, скрытие жумуштары болуп, ошо авария кылган, артынан сүзгөн адамдын денесин скрытие кылганда, ал ошо урулганга чейин эле уже жанын берип бүтүптүр. Инфаркт болуп, жүрөгү жарылып кеткен экен. Буга чейин бар айтканда эле телефон чалып, аялына айтып атыптыр, мага дары керек, көкүрөгүм ооруп атат депчи. Анан ошо кандай болгондо дагы ушундай аябай оор жумуш болду, оор иш болду. Ушу башынан аягына чейин, ушу кабарды уккандан баштап, азыркыга чейин биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич өзүнүн көзөмөлүнөн албай, бизге тапшырма, түзмө-түз тапшырма берип, башынан аягына чейин
ошо өзү көзөмөлдөп турду. Орусиянын Ульяновск облусунда 21 августта ири жол кырсыгында 16 адам, анын ичинде 14 кыргыз жараны мерт болуп, дагы 3 жараат алып ооруканага түшкөн. Кырсыкка байланыштуу Кыргызстанда 23 августта аза күнү жарыяланып, бир катар өлкөлөрдүн лидерлери президент Садыр Жапаровго көңүл айтышкан. Окуяга байланыштуу Орусияда мигранттар үчүн текшерүү катаалдаганы айтылып, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин ишине ичи чыкпагандар да болду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.